Кыргызстандык 9 жашар хоккейчи Нуртемир Сулайманов Нью-Йорк шаарындагы Авиатор хоккей клубунун негизги курамында ойной баштады. Эске сала кетсек, Нуртемир Сулайманов Кыргызстандын хоккей боюнча алга Бишкек курама командасынын оюнчусу. Аталган команда былтыр АКШда өткөн эл аралык кубокту жеңип алган. Анда чечүүчү шайбаны команданын негизги чабуулчусу Нуртемир Сулайманов киргизген. Ал жактан АКШнын Авиатор хоккей клубунун машыктыруучулары анын жөндөмүн байкап, U10 деп аталган команданын негизги курамына чакырышкан. Жаш спортчу эми АКШда өтө турган өспүрүмдөр аралык лигада номер 88 катар саны менен ойноп баштады. Белгилей кетсек, Нуртемир Сулайманов жогорку кеңештин депутаты Алтынбек Сулаймановдун уулу. Өлкөбүздүн футбол боюнча улуттук курамасы Жапониянын Тойота шаарында аталган өлкөнүн курамасы менен жолдоштук беттеш өткөрөт. Бул тууралуу Кыргызстандын футбол федерациясынан билдиришти. Жолдоштук беттеш 20-ноябрда Тойота стадионунда орун алат. Беттеш 2019-жылы орун алчу Азия кубогуна даярдык иретинде өтмөкчү. Кыргызстан Жапония улуттук курамалары буга чейин оюн талаасында жолуккан эмес. Эң жогорку мушкердик чемпионат UFC спорттук уюмунун башчысы Дана Уайт Россия президенти Владимир Путин менен АКШнын өлкө башчысы Дональд Трампты Конор Макгрегор менен Хабиб Нурмагомедовдун беттешинин VIP коногу болуп кетүүгө чакырганын билдирди. Эске сала кетсек, мушкерлер 6-октябрда Лас-Вегаста беттешет. 24-нөн 25-ине караган түнү Лондондо FIFA Best 2018-дин алкагында сыйлыктарды тапшыруу салтанаты болуп өттү. 2018-жылдын жыйынтыгында эл аралык футбол федерациясы 8 номинациядан атайын сыйлыктарды тапшырды. Анда жылдын эң мыкты футболчусу деп Хорватия курама командасынын капитаны жана Реал Мадрид курама командасынын жарым коргоочусу Лука Модрич табылды. Эң мыкты дарбазачы намын Бельгия курама командасынын жана Реал Мадридтин дарбазачысы Тибо Куртуа алды. Ал эми Мухаммед Салах футбол федерациясынын версиясы боюнча эң кооз гол киргизгендиги үчүн Ференц Пушкаш атындагы сыйлыктын ээси болду. Салахтын Англия чемпионатында Эвертондун дарбазасына киргизген тобу 2018-жылдын эң кооз голу болду. Ал эми эң мыкты машыктыруучу намын Франция курама командасынын машыктыруучусу Дидье Дешам алды. Грек-Рим күрөшү боюнча улуттук курама дүйнө чемпионатына даярдык иретинде Алматыда машыгууларды өткөрүштү. 12-синен 26-сына чейин созулган бул машыгууларга улуттук кураманын башкы машыктыруучусу Азат Эркинбаев баштаган 10 балбан аттанган. Эске сала кетсек, Грек-Рим күрөшү боюнча дүйнө чемпионаты 20-сынан 28 октябрга чейин Венгриянын Будапешт шаарында өтөт.